Данияр Астаров мен түшүнөт. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө бизде эки мыкты тажрыйбабыз бар. Презентация менен бирдиктүү терезе административ кызматты көрсөтүү боюнча Кара Суу районунун Ош областына караштуу Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн өкүлү Жылаев Жылызбек Абитович, Жош айыл өкмөтүнүн башчысы презентация кылып берет. Жана ошондой эле экинчи презентациябыз мыкты тажрыйба боюнча дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу боюнча Жалал Абад Базар Коргон районунун Талды Булак айыл өкмөтүнүн специалисти Уланбек кызы Айчүрөк экинчи презентациябыз менен ошондуктан бүгүнкү күндүн иш чарабызда эки мыкты тажрыйба менен тааныштырабыз. Анан суроо-жоопторго убакыт беребиз. Ошондуктан биринчи сөз Айнур айым сөз сизде. Рахмат, Данияр. Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш чарабызга биз академиядан ушул ийгиликтүү аймак эки USAID долбоорунун алкагында ушул иш чарабызга катышып жатканыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул иш чара сиздердин баардыгыңыздардын ишиңиздерде, күнүмдүк ушу айыл өкмөтүндө, шаардык мэрияда иштеп жаткан ишиңиздерде, же болбосо айылдык кеңештин, шаардык кеңештин депутаттарында кандайдыр бир өздөрүнүн территориясында кабыл алуу чечимдерди кабыл алууга, ушундай муниципалдык кызматтарды элге жакшы сапаттуу көрсөтүүгө тиешелүү чечимдерди кабыл алып, бүгүнкү тажрыйбалардын негизинде өзүңүздөрдүн дагы айыл өкмөттө, шаардык мэрияларда ушундай жакшы иштерди аткарат деген ишеничтебиз. Бул платформанын эң башкы эле максаты ошо биз өзүбүз сиздерди окутпайбыз академия, сиздер бири-бириңиздерди окутасыздар. Бул эмнени түшүндүрөт? Тең-метең принцибинде ушул башка айыл өкмөттөр өзүндө кандай тажрыйба болуп жатканын өздөрүнүн эле сиздерге окшогон коллегалар менен бөлүшөт. Эгерде сиздерде дагы ушундай желание болсо, каалооңуздар болсо, сиздерде да мыкты тажрыйба алып, биз деле могул жергиликтүү маселени чечип, ушундай элге жакшы муниципалдык кызматтарды көрсөтүп атабыз десеңиздер, биз менен байланышсаңыздар болот. Биз мыкты аймак порталына сиздердин тажрыйбаны да жайгаштырып, анан ушунда онлайн платформада республика боюнча баардык айыл өкмөттөр, шаардык мэриялар менен сиздердин тажрыйбаңыздарды да бөлүшкөнгө Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы дайым даярбыз. Биздин кыздар дагы, администраторлор ушул бүгүнкү иш чарада отурушат. Эгерде сиздер дагы ушундай тажрыйба менен бөлүшөбүз, же болбосо бүгүнкү тажрыйбалар жакты, биз да ушундай аткарсак болобу дегендер байланышсаңыздар болот. Сиздерге ийгиликтүү аймак эки USAID долбоорунун алкагындагы координаторлор, консультанттар жана башка эле ушул бүгүнкү мыкты тажрыйбасы менен бөлүшүп жаткан айыл өкмөттөрдүн кызматкерлери, мен ойлойм, сиздер менен дагы толугураак маалымат берип, сиздер менен өзүнүн тажрыйбасы менен кенен бөлүшкөнгө даяр. Андан тышкары айта кетүүчү нерсе, ушул эки практика тең бүгүнкү биздин мыкты аймак порталыбызда жайгаштырылган. Эгерде сиздер дагы ошол башка дагы тажрыйбалар менен таанышкыңыздар келсе, биздин мыкты аймак порталына кирип, тажрыйбаларды карап, суроо жоопторду, ал жерде юридикалык бир топ суроолорго, жергиликтүү маселелер боюнча, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары боюнча өтө көп суроолорго жооптор бар, даяр жооптор, документтердин копиялары. Анан эң негизгиси ушул мыкты республика боюнча баардык тажрыйбалар биздин порталда жайгаштырылган. Эгерде каалооңуздар болсо, азыр биздин администратор мыкты аймак порталынын ссылкасын дагы жөнөтүп коет чатка. Баардыгыңыздар ошол жерден кирип, өзүңүздөргө көчүрүп алып, күнүмдүк ишиңиздерде убактыңыздар болсо кирип пайдаланып, таанышып турсаңыздар болот. Анан бүгүнкү ишибизге ийгилик каалайм. Баардыгыңыздарды мына 1,5 саат биз менен чогуу болуп, өзүңүздөрдүн дагы ушул тема боюнча тажрыйбаларыңыздар менен бөлүшүп, ойлоруңуздар менен бөлүшүп, суроолор болсо берип дагы тактап алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.
Андан сурана кетүүчү нерсе чатка кирип аты жөнүңүздөрдү, кайсыл айыл өкмөттөнсүз, кайсы шаардык мэриядан же кайсыл жергиликтүү кеңештин депутаты болосуз, контактный телефондоруңуздарды баарын жазып койсоңуздар чат деген жерге кирип. Рахмат баарыңыздарга. Данияр уланта бериңиз ишигизди. Рахмат. Буюрсам азыр негизи мен өзүмдү тааныштырып өтөйүн. Сегиз онлайн жана сегиз офлайн тажрыйба алмашууну өткөрмөк. 8-инчиси өтүп атат. Данияр, сиз жоголуп кетип атасыз. Хорошо, аракет кылалы. Азыркы күндө Борбор Азия жергиликтүү башкаруу академиясы боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жана жергиликтүү жамаат лидерлерин потенциалын өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Жергиликтүү Борбор Азия жергиликтүү башкаруу академиясынын негиздөөчүлөр бул өнүктүрүү саясаты институту. Жана ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу болуп саналат. Ошондуктан бизде Кыргызстанда 452 айыл өкмөт, 32 шаар болсо, 24 милдети бар. Ошонун баары милдеттер окшош, бирок ошонун жеринде кандай чечип атат, ийгиликтүү тажрыйбалар кандай өтүп атат, ошол боюнча биз акырын азыр мыкты тажрыйбаларды иргеп алып, мына сиздер менен тааныштырып отурабыз. Ошондуктан азыр биринчи биздин мыкты тажрыйбабыз бүгүнкү күндө Ош областына караштуу. Эч нерсе угулбай калды го. Жок. Угулбай жатат. Хорошо, азыр дагы аракет кылалы. Жакшы угулбай жатасың, түшүнбөй калдык. Данияр Сураныч, мүмкүн Нургүлдүн эле жанына келип аласыз. Баягыда да ушундай связь сиздики менен аябай начар болду эле, бүгүн да ошондой болуп атат. Хорошо, анда азыр биринчи презентациябызды тааныштыра берсек. Хорошо. Нургуля, биринчи презентацияны демонстрация кылып берсеңиз, ал учурда Данияр сиздин жаныңызга келип алсын. Биринчи Жошпу? Биринчи Жош айыл өкмөтү, Кара Суу району. Килаев Жылдызбек Абытович. Көрүнүп атабы катуу катышуучулар? Нургуля, баягыдай жабып туруп кайра чыгарсаңыз, тиги экраныңыз эле көрүнүп атат. Көрүнүп атабы, Нура? Эми көрүндү, эң сонун. Спикер бул жердеби? Жош айыл өкмөтүнүн спикери, глава Жылдызбек байке, сиз бул жердесизби? Жош айыл өкмөтү, сиздер кирдиңиздерби? Азыр чалайлычы. Аксы району Жабды айыл өкмөтү кирдик. Эң сонун.
Азыр урматтуу катышуучулар, бир 2 минутта биз такташып жатабыз, техникалык байланыштардан презентаторлор кире албай жатат экен. 1-2 минутта чыдап отура турсаңыздар, эгерде 1,5 ушул катышуучулардын арасында ушу бирдиктүү терезе принцибинде иштеген муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр уюшулган ушундай борборлор болсо, центрлер бар болсо, өзүңүздөрдүн тажрыйба жөнүндө айтып бере берсеңиздер дагы болот. Бул бизге дагы өтө кызык. Республика боюнча кандай ар кандай формада иштеп жатат бүгүнкү күндө бирдиктүү терезе? Мүмкүн сиздерде дагы иштеген бирдиктүү терезелер бар. Алар кандай форматта иштеп жатат? Ошол боюнча эгерде практикалар болсо бөлүшө берсеңиздер, госоргандар дагы келип ошо сиздин бирдиктүү терезеңизде кызматты көрсөтүп жатабы сиздин элиңизге, жөн эле айыл өкмөтү өзү эле көрсөтүп жатабы ошол бирдиктүү терезеде кызматты? Кимде кандай практика болсо бөлүшсөңүздөр сурамечи. Бир 5 минутта убактыбыз бар. Аны бошко кетирбей, башка айыл өкмөттөрдүн дагы презентацияларын карап турайлы, тажрыйбаларын угуп турайлы. Айнур айым, кандай болуп атат? Эң сонун. Азыр анда берки Базар Коргондун 9 булак айыл өкмөтүнүн Айчүрөк айым барсызбы? Айчүрөк айым. Уланбек кызы Айчүрөк. Телефонунан чыгыңыз. Барсызбы? Анда сизди баштай берейли. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Башка коллегалар, анда сиздер дагы берки практика боюнча ойлонуп туруңуздар. Жок. Саламатсыздарбы? Баштай берейинби? Баштай бериңиз. Биз Жалал Абад областына караштуу Талдыбулак айыл өкмөтүнөнбүз. Биз бул ийгиликтүү аймак 2 долбоор аркылуу биз Талдыбулак айыл аймагындагы жаштар жана балдар үчүн спорттук ийримдерди уюштуруп жатабыз азыркы учурда. Кийинкисине өткөрсө болобу? Урматтуу презентатор, сиздерде в основном ушу сүрөттөр экен. Ар бир сүрөткө ошол тематика турат. Мисалы үчүн жана дене тарбияны жана массалык спортту өнүктүрүүгө шарттар жок эле жана башка бул ситуацияңыздар болсо керек. Ошону ооз-эки айтып берсеңиздер. Сиздердин презентациялар в основном эле сүрөттөр менен экен да. Ошондуктан сураныч, комментарий берип өтсөңүз. Айчүрөк айым, сизге же болбосо берки презентацияны коюп берелиби? Айчүрөк. Айчүрөк айым, Уланбек кызы Талдыбулак айыл өкмөтү барсызбы? Бул жерде Талдыбулак айыл өкмөтүндө жанагы жергиликтүү маанидеги 24 маселенин 20 маселеси болчу. Бул именно массалык спортту өнүктүрүүнү кызматты уюштуруу. Ошол боюнча кыскача булардын презентациясын азыркы күнү презентация кылып берет эле, бир кандайдыр бир техникалык байланыштар менен негизинде тиги презентатор чыгып кетсе керек. Кайра угуп атсаңыз, Айчүрөк айым, кайра кирсеңиздер. Байланышсаңыз сураныч өтө, Данияр звонить этип. Хорошо. Кетти окшойт, мен көрбөй калдым презентаторду.
Болбосо башка эл өкмөттүкүн угуп турур беле анда. Бүгүн ошол эки тажрыйбали, бүгүн эки презентаторубуз тең ушул техникалык байланыштардан бир нерсе болуп атат интернеттеринде. Жош айыл Азыр өкмөттүн башчысы кирди го дейм, Айнура. Кирген каттоодон өткөн. Жылдызбек байке кирдиңизби? Жош айыл өкмөттүн башчысы. Жылдызбек байке. Тилебаев Жылдызбек аке, сиз отурасыз го неме чатта. Микрофонуңузду күйгүзсөңүз. Тилебаев Жылдызбек, Жош айыл өкмөттүн башчысы. Данияр, телефонуна чалыңызчы, отурат, неме көрүп атам участниктердин арасында. Бирок үнү чыкпай жатат. Азыр подключение звука идет. Идет, да, отлично. Айнур айым азыр бир кандай катышып отурам деди, бирок микрофону жайылбай атат. Азыр бир аз чыдай туралык. Микрофонун кошуп алсын ал киши дагы. Макул, эң сонун болот кошсо. Мага деген они же кыргызча, орусча баннер деп жазып турат. Кыргызчасын жазып, орусчасын жазбай, орусчасын жазып, кыргызчасын жазбай коюптур. Урматтуу катышуучулар, микрофондоруңуздарды өчүп койсоңуздар. Орусча кыргызчанын баардыгы бизге угулуп атат. Кимге чалам мен бул баннердерди? Там размеры не Угулдубу? Келип атат. Угулду. Жылдызбек ака, Жылдызбек аке. Жош айыл өкмөтүнүн башчысы. Угуп атабыз сизде. Презентацияңызды баштай бериңиз, чыгарды экранга биздин кыздар. Аха. Жош айыл өкмөтүнүн башчысы Тилебаев Жылдызбек Абытович. Бизде Жош айыл өкмөтүндө ийгиликтүү аймакка кирип, ийгиликтүү аймактын негизинде бийликтүү терезени өкмөттүн аймагындагы жарандардын убактысын текке кетирбей бир жерден документацияларды бүтүрүү үчүн. Эмнеге дегенде бул жерден районго барат, башка жерге барат. Ошондуктан биз Жош айыл өкмөтү боюнча бийликтүү терезени уюштуруп, ал жерде жер адиси, сос адис, санарип аймак боюнча жана архитектура, госреестр, бул райондун деңгээлинде чечиле турган маселелерни госреестр менен архитектурада бир акно бергенбиз. Алар дагы ошол жерде келип биз менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө биз алар менен договор түзгөнбүз. Рай администрациянын аким менен макулдашып туруп, ар бир жетекчи менен, госреестр менен, социалдык защита менен, архитектура менен договор түзгөнбүз. Ушу келип, аптанын пайшамба, жума, четверг күндөрү келип туруп бизге өздөрүнүн кызматын көрсөтүп кетет. Бир жери болуп атат, баягы элдин акымында бизде 13 айыл болгондуктан 13 айылдан 2 айыл отделенный айыл болуп эсептелет. Бири бирдик, бири Акжар. Ушулар гана бай келип өкмөткө келип кетиши гана убарагычылык болуп атат. Эгер бул маселени да бир кандай бир жолдор менен чечиле турган болсо, элдин баягы убакыт. Алло. Угулуп атабы? Ооба, айта бериңиз.
Угулуп атасыз Жылдызбек aka. Угуп атабыз сизди. Бага эч нерсе көрүнбөйт атат. Сонун угуп атабыз. Жылдызбек aka, бирдиктүү терезенин борборун түзүү максаты боюнча айтып берсеңиз. Азыр ошол слайдыңыз чыгып турат. Жылдызбек aka, микрофонуңузду өчүп калыптыр. Сиз микрофонуңузду утай алсаңыз. Жакшы болбойт атат. Айта бериңиз, уланта бериңиз. Бирдиктүү терезе борборун түзүү максаттары боюнча айтып бериңиз. Кандай кыйынчылыктар болгон жөнүндө айтып бериңиз. Кандай жетишкендиктериңиз болду? Угуп атабы дейм. Жылдыз аке угулуп атат, сүйлөй бериңиз, айта бериңиз. Бирдиктүү терезени түзүүнүн бирден бир максатыбыз бул элдин убактысын үнөмдөө. Ошондой эле мына кеттим менен баягы угулбай калды көп нерсе. Мындай өкмөттөгү иштеген көйгөйүн бир жерден чечүү маселеси болгон. Bunun ар бир мына ийгиликтүү аймак куштар байке менен биз ар бир айылда чогулушту кылдык. Топторду түзүп, уюштуруу топторун түзүп элге жеткирдик, ушундай кылып ачытабыз деп. Бүгүнкү күндө андан кийин райадминистрация менен договорлорду через райадминистрация мамлекеттик ишканалар менен договорлорду түздүк. Бул деген госреестр менен түздүк, архитектура менен түздүк, соцзащита менен түздүк. Неге дегенде алар келип элдер районун центрине барбай өкмөттө бүтүрүп кетүү максатында алар менен да договор түздүк. Угулуп атат, айта бериңиз. Атабы деп коет го. Айтып күтүп туруп. Бир кыйладан кийин угулуп атабы. Мен өзү немеде азыр пахта завод ачыш керек эле, ушу пахта заводдо жүрөт элем да, ошо. Алло. Аксакал бизди сыйлап ошо пахтага Угулуп атат, Жылдызбек аке. Бир жакшыраак, бир тынчыраак жерге кирип, бир 15 минутта убактыңызды бөлүп бизге айтып берип коюңузчу, сураныч сизден. Макул. Бир 40 адам отурат, рахмат. Азыр ишкерге кирип кетип атам. Макул. Ошентиңизчи, рахмат. Макул. Ne demek doğru? Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мен Жош айыл өкмөтүнүн башчысы Тилебаев Жылдызбек Абутович. Биз бирдиктүү терезени уюштурууда бирден бир гана максатыбыз элди район администрациянын центрине барып, кээ мекеме ишканаларга барып убара болбоонун негизинде гана ушу өкмөткө уюштурдук. Себеби мисалы бизден узак айылдардан документ кылыш үчүн госреестрге барат, архитектурага барат, соцзащитага барат. Ошонун максатында булар администрация менен биргеликте реестр менен договорлорду түзүп, бирдиктүү терезени уюштурдук. Бирдиктүү терезенин ушу бир гана немеси элден бүгүнкү күндө документтерин бир жерден бүтүрүп, санарип аймактагы бир жерден бүтүрүп, бир жерден алып кетип атат.
Эми bunu bir no jeri болуп атат. Bizde 2 айылыбыз алыскы узак расстоянияда жайгашкан Бирдик айылы менен Акжар айылы. Ушулар гана ошо bir жолун таап, буларга да bir кыйынчылык жаратпай турган bir максатта bir жолун издеп, ушулар дагы bir же телефон менен же мына неме менен ушу уюштурууга аракет кылган атабыз бүгүнкү күндө. Кудай кааласа биз мына элдер келип бүгүнкү күндө ыраазычылыгын айтып кетип атат. Бүт баары. Болдубу? Эжике? Рахмат, Жылдызбек беке, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Анда бу жерде катышуучулардын суроолору болуп калса ошолорго жооп берип коюңуздар. Урматтуу катышуучулар, ушу бирдиктүү түзүүдө болгон кандайдыр бир эмелериңиз, суроолоруңуз болсо, Жылдызбек бекеге сөз узатсаңыздар болот. Суроо узатсаңыз болот. Да, байкеч. Жошко эмес, тура мына Отсадын жолунда жүрүң. Жошко кирбейсиз, мына Отсадынга кеткен жолдо, жолдун боюнда эле турабыз. Урматтуу катышуучулар, ушу Жылдызбек бекке суроолоруңуздар болсо, Жош айыл өкмөтүнүн башчысына. Суроолор жооп болсо жооп берейин. Кандай суроо болсо дагы. Мен суроо берейин. Кызыл Суу айылдык кеңеши. Архитектура, госрегистр, ошо борбордо турган мекемелер 11 километр алыстыкта экен. Иш жүзүндө график боюнча дайыма келишеби? Анан ошол бүгүн актап жатабы? Кандай проблемалар болуп калып атат? Мисалы мындай да, мына бүгүнкү күнү эле мына бизге бүгүн баягы четверг болгон болсо, бүгүнкү күнгө эле ошол жерде адамдарды кабыл алат да, биз график кылып жазып койгонбуз. Адамдар ушуга көнөт экен, акыры көндүрүш керек экен. Жазып паланча ай пустанча келип кабыл алат деп. Бүгүн баягы бизде баягы жаңы мыйзам чыкпады. Мурун мисалы ранее выделенный земельный участокты бербейт элек да. Мына жаңы мыйзам негизинде эски үйлөрүн оформить этпеген адамдар бүгүн келип, şu dokumentlerini afarım etip, arxitektura menen göçleştirip barı үйүнүн ордунда актарды түзүп келип атышат да. Жергиликтүү эл ошол райондон келген, график боюнча келген адистерге мындай бир нааразы болгон учурлар болобу? Мындай проблема болгон жокпу? Жок, бүгүнкү күндө болгон жок. Эмнеге деген биз ого чейин алардын арызын алдырып коюп атабыз да, эдин акнода арызын таштап кетишет бизге. Телефон номерун жазып кетет, арызын таштап кетет, ошо арыздын негизинде телефон менен чакыртып атабыз. Демек адистер ошол арыздарга жараша даярдана келет экен да. Арыздын негизинде анан мен үйүм мынанчанчы жылы курулган, бирок ушул убакка чейин документ болбогонуна байланыштуу деп арызды таштайт да. Арызды биз чыгарабыз эдин акного. Бирдиктүү терезеге чыгарабыз, жер адис отурат. Жер адис ошо күнү документтерин полный берет да немеге. Баягы көчүрөйчү менен архитектурадан келген сотрудники. Рахмат сизге. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менин да суроом бар эле, уруксат берсеңиздер. Рахмат. Саламатсызбы Жылдызбек мырза? Мен сизге суроом, азаматсыздар эң сонун нерсе уюштурупсуздар. Элдин баарын убара кылып, чубалтып, баарын каттатып жол кире кетирбей, айылдын өзүнүн элдин жакшыртып атыпсыздар. Кызмат көрсөтүүнү. Рахмат. Сиздердин айылда канча калк бар? Калктын саны канча? Биринчи суроом. Кожолуктун саны 5500, калктын саны 30130. 30130. Чоң айыл экен да. Чоң, 13 айылда турат. Рахмат. Анан ал сиздерде канча адам иштейт? Көп адам иштейби сиздердин айыл өкмөттө? Ооба, менде мисалы 21 сотрудник болсо 13 айыл башчы бар. Андан сырткары айлык төлөнбөйт да, ошол айлыктын алып аткан айлыктын эсебинен эле элдин жашоосуна жардам берип атыпсыздар да ошондой. Ооба, жок, мисалы единый окнодо отургандар жер адистен, мисалы менде 2 жер адис болсо бири отурат.
налоговыйдан 3 болсо 1 отурат. Социалисттен 2 болсо 1 отурат. Баягы санарип аймактан 1 отурат. И ошо соцсачтадан 1 отурат. Биздин Соцсачтан айылда Карасунун райондун кыздары да 1 келип отурат да соцсачтаданчы. биздин айылда 5541 адам бар да. Ошол айылга ошондой ачсак болобу, болбойбу? Кандай Болот, обязательно Халктын болот. санынын мындай көрсөтмөсү барбы? Ушунчадан ашпасын деген. Жок. Андай жок. Чек жок. Ana dilini çoğaltırsan. Herkes ne yolda duram yolda. Сиздин сайттын ссылкасын таштап койсоңуз суранычын биз ушул боюнча толук өзүм окуп чыгайын. Макул. Не дейсиз? Рахмат сиздерге. Карасудан келгендеби? Бул маселени аяктап койбойлу, тиги киши өз жумушун жасай берсин. Суроо берүүчүлөр болсо, суроо болбосо анда кийинки презентация өтөлүк. Жылдызбек байке ыраазычылык билдирели. Презентацияны жөнөтсөңүздөр жакшы болот эле. Жылдызбек агайдын ишмердүүлүгү боюнча бизге аябай керек нерсе экен. Чоң ыраазычылык. Гүлсүн эже, азыр чатка жиберип коебуз. Ошол жерден алып алсаңыздар болот. Урматтуу катышуучулар, учурдан пайдаланып сиздерден суранайынчы, кийинки кошулгандар чатка өтүп, өзүңүздөр катоодон өтүп койсоңуздар, биз сиздер менен кийин байланышкандай бололук. Эгер суроолор болуп калса, тактаганга дагы жакшы болот экен. Анан ушундай сыяктуу биздеги онлайн иш-чаралар болсо, тажрыйба алмашуулар болсо, сиздерге ушул жака кошуп, биз менен киргизип чакырып тургандай. Рахмат. Данияр, Тилаев Жылдызбек акеге суроо берсек уруксатпы же ал киши чыгып кеттиби? Жок, чыга элек окшойт, ушу жерде эле. Угуп атат. Уруксатпы суроо берсек Жылдызбек агайга? Да, Бактыгер суроо бериңиз. Жылдызбек аке, сизге 1-2 суроо берейин дедим элем, уруксат этсеңиз. Чыгып кетти окшойт. Долбоор тараптан кандай жардамдар көрсөтүлдү? Ошол жөнүндө суроо узатайын дедим эле да. Алло, угулуп атабы? Угулуп атат. Жылдызбек аке, сизге 1-2 суроо берсем, туура көрсөңүз, уруксат берсеңиз. Мели угуп атам. Менин атым Бакыт Айткулов. Мен ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун координаторумун. Анан сизге суроо узатайын дедим элем. Ушул жергиликтүү деңгээлде сиздер Жакшынакай, Татынакай ушу муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу боюнча бирдиктүү терезе жазаптырсыздар да. Долбоор тараптан сиздерге кандай жардамдар көрсөтүлдү ушул кызмат көрсөтүүнү уюштурганда? Бизге долбоор тараптан аябай көп окутууларды, биздин ошо сотрудниктерди окутууларды, андан кийин мына Куштар байке өзү личный жүрүп, бүт договорлорду бизге өзү жардам берип, өзү бүтүрүп берди барынчы. Кайсыл темалар боюнча окутуулар болду жана Куштарбек аке биздин кызматкерибиз кайсыл иш кагазтарды тууралаганга сиздерге жардам берди? Бизге мына бүгүн дагы Куштарбай аке келди. Баягы таштандыларды чыгарып, таштандыларды чыгаруу боюнча бүгүн айыл башчылар топтоп бердим. Мен бүт айыл башчыларды, андан кийин ошо лидерлерди, топторду бүт топтоп берип, аларды окутту ошо маселе боюнча. И документтерди жасаш боюнча мына бизде бир эле боло эмес, азыр таза суу боюнча дагы көп нерселерди бизге бүтүрүп берди да. Баягы уставтарына жардам берди, бүт баарына эле Куштарбай аке бүт жардам берип атат, бизге чоң жардам берип атат. Биз ЮСАИДке кирип ЮСАИД менен кызматташканыбызга биз сыймыктанабыз да, чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге, рахмат. Да, болот Комбеков.
урматтуу катышуучулар, анда ошо Жылдызбек байкебизге суроолор болбосо. Азыр ана бала кетти сизге. Машина. Анда кийинки Кызыл машина кетти. Өтө берсек. Бул жоош айыл өкмөтүнөн суроолоруңуздар жокпу? Болуп калса чатка жазып кое бериңиздер. Биз анан кийин дагы бир эметкенде чагылдырып тааныштырып коебуз. Жылдызбек байке, сизге анда рахмат. Урматтуу катышуучулар, азыр Талды булак айыл аймагындагы жаштарга, балдарга үчүн спорттук иримдер уюштуруу боюнча Уланбек кызы Айчүрөк презентация кылып тааныштырып берет. Айчүрөк, барсызбы? Айчүрөк айым. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен Талды булак айыл өкмөтүнөн бүгүнкү биздин жасалып жаткан жумуш менен тааныштыра кетсек сиздерди, баарыңыздарды. Биздин айыл өкмөттө азыркы учурда атайын ушу балдарга спорт боюнча жакшы көңүл бурулуп, атайын ушу Талды булак айыл өкмөтүнүн борборуна жайгашкан мурда иштетилбей жаткан имарат бар болчу. Ошол имарат атайын спорттук жанагы эмелерди, шаймандарды алып келип, атайын ошол жерде ар кандай спорттук оюндар болот, үйрөтүлөт жана ал жерде биздин бир тренерибиз бар. Ал тренер көбүнчө күрөш боюнча, алыш күрөш боюнча ушундай өзүнүн сабагын өтөт күнүнө, жумасына 2 жолудан. Ал жерде кыздар, балдар, көбүнчө мектеп окуучулары барышат бул жерге. Өзүнүн жаштарына бөлүп, жашына карап, килограммдарына карап өзүдө ушундай машыктырат. Анан азыркы учурда ал жерде биздин өзү официальный жанагы печать штамптары жок болчу. Ушу ийгиликтүү аймак 2 долбоор аркылуу ушундай атайын официалдуу болуп, печать штамптар азыр даярдалып атат бул жерге. Анан бул жерден машыгып чыккан балдарыбыз көптөгөн жерлерге барып, жалаңган ийгиликтүү, жалаң 1-2 орундарды алып келип атат азыркы учурда. Айжүрөк айым, ушул жерде эле ушул тажрыйбаны ишке ашырууда ийгиликтүү аймактын Мадурмаров Нурболот байкебиздин кандайдыр бир салымы боюнча, кайсы тарифтерди санап бергенге, же болбосо могу коомдук угуулар боюнча дагы иш-чаралар өткөн боюнча айтып берсеңиздер. Ошол иш-чаралар абдан жакшы болуп атат. Мисалы, бизде коомдук угуулар болуп өттү, же атайын бюджеттик угуу боюнчачы. Буга чейин биздин айыл өкмөттө жанагы жылына бир жолу коомдук угуу болчу. Анан бюджетти мындай эл менен чогуу талкуулачу эмес да көпчүлүк учурдачы. Анан атайын бир күндө ушундай окутуулар жүргүзүлүп, окуп келген адистер тарабынан элди чогултуп, анан ушундай бюджетти талкуулоо үчүн атайын алдыдагы келечектеги 2023-2024 жылдарга атайын бюджетти талкуулашты элдерчи. Ал жерде жакшы нерселер айтылат экен да. Мисалы, биз ошол жерде адамдардан, көпчүлүк элдерден көп сунуштарды уктук да, өздөрүнө ойлоп атышты. Ал коомдук угууда мисалы биздин буга чейин бизди айыл өкмөттөгүлөр только эле булар жешти гана билет деп мындай билчү ошондой ойлошкон да. Бирок бул жерде биз элге тааныштырганда бюджет боюнча акчалар каяка кетип атканы, канча бюджетибиз бар экени, ал акчалар кайсыл тарапка бөлүнгөндүгү тууралуу маалымат алышып, алар өздөрүнүн ойлорунан терс жактан оң жакка өзгөрүп, анан өздөрүнүн жакшы сунуштарын айтышты коомдук угууда, ошо бюджеттик угууда. Анан ошол жерде дагы көпчүлүк эме биздин оюбузга келбеген, мындай ишке ашпайт деп мындай ишенбеген нерселерге дагы өздөрү мындай жардам көрсөтүү,
көрсөтөбүз, биз да колдоо көрсөтөбүз деп жакшы нерселерди айтышты. Именно биринчи эле биз өзүбүздө эмелер бар болчу. Шагыл, коомдар бар да сайларыбыздачы. Ошолор жөн эле жаттап, эми ушуларды иштетели кайрадан деп ошогон жакшы сунуштарды айтып кетишти да. Аларды анан кийин мектепте жаңы биздин көк алма айылына салынып жаткан мектеп көк алмага тротуар салыш керек. Балдар өтүүчү жайга деп ошого окшогон жакшы сунуштарды айтышты. Кийинки жылдын бюджетине жанагы эмелерине киргизгенге ошо баардыгын жазып, сунуштарды кабыл алышты да, жазып алышты. Бул ошо ийгиликтүү аймак 2 долбоордун алкагында болуп, ошо элдер менен баарлашып, ушундай жакшы нерсе болду. Себеби адамдар терс жактан оң жакка өзгөргөн адамдар көп болду ушул бюджет боюнчачы. Анан биз спорт комплекси ачылды деп атабыз го. Мына ушул спорт комплекске дагы ушул USAID-тен ошо ийгиликтүү аймак 2 долбоору менен балдар буга чейин ар ким өзү жөнгөндөй төлөп анан барчу да. Азыр атайын тарифтер бекитилди. Ар бир балага 400 сомдон айына бериле турган болду. Азыркы учурда бул жерде 8 бала ошо официалдуу 8 бала ошо 400 сомдон төлөп, бардыгы келишимдин негизинде ата-энеси менен келишим түзүп, азыр ошо машыгып жатышат. Биринчиден бул жерде туура тарифти эсептеп чыгуу абдан маанилүү экенин айттыңыз. Анан экинчиден кайра эле конкурс жарыялап ушул уюштурууда бул шарт бир тренер менен да келишим түздүңөр да. Ооба, тренер менен дагы келишим түздүк. Андан эле кайра машыктыруучу ошол ата-эне менен да келишим түзүлөт да. Ата-энелер менен дагы келишим түзүп, анан кийин уже ошо тарифи чечилип, уже ушул күндөн баштап иштеп баштады да. Айчүрөк суроо болобу? Айчүрөк суроо берсек болобу? Айчүрөк суроо берсек. Ахматбек ага суроо бериңиз. Айчүрөк ушул кызмат көрсөтүүнү уюштуруп электе. Биринчи өтсөң айтып берсеңиз, балдар кантип машыктуу спорт менен? Үнүңүз угулбай калып атат. Ушул кызмат көрсөтүү уюштуруп электе. Бакыт такырып булган жок. Азыр Жакшы угулбай жатат, эч нерсе угулбай атат, же мага элеби, сиздерге деле ошондой болуп атабы? Бакыттын үнү угулбай атат, суроосу түшүнүксүз. Бакыт мырза, сиз жакшы угулган жоксуз. Мүмкүн чатка жазсаңыз, эми тааныштырып коесуз сиздин сурооңуз менен. Мен суроо бере берсем болобу? Ооба, өзүңүз тааныштырып, анан суроо берип кое берсеңиздер болот. Мен Гүлсүн Чыныбаева, Кызыл Суу айылдык кеңешинин төрайымымын. Жаштар үчүн, балдар үчүн жасап аткан иштериңерге рахмат. Менде бир суроо. Баягы эми негизинен айыл өкмөтүндө чемпиондорду эмес, массалык спортту көбүрөөк уюштурганга көңүл кандай бурулуп атат деген ой кетип атат. Массалык кандай иш-чаралар өткөрүлөт? Массалык иш-чаралар, мисалы алардын көпчүлүк балдар, мисалы мектеп окуучулары келет бул жерге деп айтып атам. Ошо мектеп окуучулары көбүнчө жанагы башка тарапка кетпестен терс тарапкачы өздөрү ушу көңүл буруп, өздөрүнүн ден соолугун чыңдаш үчүн өздөрүнүн убактыларын бөлүп, анан ата-энелер дагы буларга каршы болбостон, ата-энелер дагы өздөрү жакшы түшүнүп,
азыркы учурда мындай терс жакка кетпестен өздөрүнүн оң тарапка оңдоого мындай мүмкүнчүлүк жаралып атат да. Ооба, рахмат Айчүрөк. Мен айтайын дегеним, жакшы, бул ишти жакшы уюштуруп турсуңар. Негизинен жаштар, мугалимдер, спортсмендер ал өзүнөн өзү даярлана берет дегилечи. Анан могуреки жашап калган 50-60-70-дегилер, мисалы аялдар ушундай спорту уюштурса жакшы колдошот экен да. Ошо ишиңерге ийгилик. Мен ошону мындай кызыгып сурап көрөйүн дегем. Рахмат. Жакшы нерсе айттыңыз. Ошо биз тек эле жаш балдардын эле эмес, негизи аялдардын арасында дагы, ошо чоң эмелердин дагы арасында буйруса бул болот деген ишеничте. Биз ошону мындай азыр пландап алып жатабыз биздин айыл өкмөт. Чоң рахмат. Айчүрөк, мен дагы суроо берип койсом болобу? Айчүрөк. Мен Кочкор районунан, Кочкор айыл өкмөтүнүн кеңеши, айыл кеңешинин депутатымын. Мен мындай суроо берип атам да, силердики жана зданияңар эски болчу деп атпайсыңарбы? Ошону ремонттогонго каражатты кайдан алдыңар деп сурайын дегем. Бул ремонтту көбүнчө элдер өздөрү, жанагы кызыктар тараптар, ошо балдарын жөнөтүп аткан ата-энелер барго, ошолор тараптан ремонттолуп бүт бардык шаймандардын бардык ошо ата-энелер тарабынан, демөөрчүлөр тарабынан алынды, жөн эле айылдын. Жакшы, эң сонун рахмат. Рахмат. Бул жерде Бакыт мырзанын суроосун берип коелук. Ушул кызмат уюштурганга чейин балдар кайсы жерде спорт менен машыгчу эле дейт. Анан экинчиси, сиздер айылдык аймакта долбоор менен иштегенге чейин бюджеттик коомдук угууларды өткөрүп көрдүңөр беле деген эки суроо берип атат. Ушуга жооп берип койсоңуздар. Бул жер ачылгыча балдарыбыз эч жерде машыккан эмес, эч жерде. Ушул жер ачылгандан кийин бардык ушул жерге келип атат. Азыр бул жерде Талды булак айыл өкмөтү боюнча бир эле жер да ачылганычы. Анан башка жерде жок үчүн башка жака барышкан эмес. Анан өтө кызыгып эме кылгандар шаарга же районго барып катышкан, алар эми аз адамдар да. Азыркы бул борбордо өзүнүн айыл өкмөтүнүн борборуна жайгашкандыгы үчүн азыркы катышкандар көп эле болуп атат. Анан бир сурообуз кандай эле? Бюджеттик угуулар буга чейин коомдук угуу деп туруп элге бардык жалпы отчетту берилет болчу да, жылына бир жолучу. Атайын бюджеттик угуу деп мындай эме болгон эмес, биринчи жолу болду. Натыйжасын абдан жакшы берди деп айттыңыз жаңы эле. Кээ бир адамдар ушул кандай кабыл алып атышат? Айыл үчүн абдан эле жаңы нерсе болуп атыптыр. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул жөнүндө айта кетсем, бюджеттик угуу боюнча ал жерде жалганган айылдын ошо айыл өкмөтүнүн бюджети боюнча маалымат берген үчүн ошо айтып атпаймынбы, адамдар өздөрүнүн жакшы сунуштарын айтып калышты да. Анан биз бул ООК аркылуу да бир нерсе баса билип айтып кетсем, жанагы сайттар менен иштегенди үйрөндүк да бизчи. Биз жасай береткенбиз жумушту, бирок элдерге жеткирүү өтө кыйын экен да ал нерсеничи. Ал үчүн азыркы өнүгүп келаткан нерсе бул сайттар экен. Ошо биз атайын ошо сайттарды ачып, ошо сайттарга эмне жумуш кылып жатабыз, ошолорду утуруусун жүктөп турабыз. Анан ошол жерден комментарийлер түшсө, ошо комментарийлерге карап, ошого карап анан иш алып барып жатабыз да. Бул болсо ошо ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында болуп жатат. Буга чейин кызыгып жасаш керек деп жүргөнбүз бул нерселерди. Ийгиликтүү аймак долбоору түрткү болуп ушул нерселерди жасап атат азыркы учурда. Рахмат, абдан жакшы суроо болду, жооп болду. Эми бул жерде Galaxy A31 деген бүгүн биздин катышуучунун суроосу экен. Айчүрөк айым, имаратка ижарага акысы кандай чечилди жана тренердин айлык акысы кандай чечилди деген суроо экен. Бул эми тариф боюнча окшойт.
азыр ошо тариф жаңы эле эме болгон үчүн жакшы тааныш эмес экенмин. Эгер эме кызык болсо мен эме кылып анан жыйынтык чыкканда дагы жакшылап айтып берем. Рахмат. Айчүрөккө мен кошумча кылып коеюнчу, мүмкүн болсо. Айчүрөк, рахмат. Жанагы бюджет боюнча, коомдук угуулар боюнча суроо берип атпайсыздарбы? Мен Айчүрөктүн айтканынан түшүндүм, жана жаштар шагылды иштетели деп ушундай биздин оюбузда дагы жок суроолорду берип атышат дегенден улам түшүндүм. Бул жаштар менен өзүнчө коомдук угуу, аялдар менен өзүнчө баардык калктын баардык катмарын камтып өткөн коомдук угуу болгон окшойт да. Ошондо жаштар мурда бул айылдын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө маани бербейт да. Анан ошол себептен эмне үчүн бизде мындай ресурс бар, ушундай шагылдарды иштетели деп сунуштарды берген болуш керек деп түшүндүм да мен. Демек бул долбоордун жакшы жагы. Рахмат. Бул жерде дагы бир суроо болуп атат. Тоёнбаева Бермет. Сиз катталып койсоңуз болмок. Бу жерде Galaxy A31 деп чыгып атасыз. Менде дагы биздин айылда өкмөт орто жаштагы жана таалоолор боюнча улуу жаштагы аялдар үчүн фитнес клубу ачуу идеясы бар. Ошол боюнча ким кандай сунуш бере алат? Эми бул боюнча бизде Исанов айыл өкмөтүндө ушундай эле спорт иримдерин уюштурган Жомарт деген машыктыруучу бар. Ал жана ошондой эле буга чейин ал менен тааныштырган мисалдардын иши боюнча жана кийинкилерге дагы ушундай сунуштарды берсеңиздер, аны да карап, дагы ушундай тажрыйба алмашууларга катыштырганга аракет кылалык. Ушул айымдын суроосуна мен кошуп коеюн, бул Кызыл Суу айылдык кеңеши. Бизде 20 миңге жакын калк жашайт. Анан жашоодо 50-60ка, кээ бир мындай толук адамдар бийлеп арыктайын деп ушундай керектөө бар экен улгайып калган адамдарга. Бюджеттен 100 000 сом бөлүнүп берилип 2021 жылы. Ошол атайын аялдарга өзүнчө бөлмө уюштурулуп, ошо зарыл болгон материалдары, гимнастика жасагандан баштап билегенге чейинки зарыл болгон, мен дайырланбай калдым. Ошо ар биринин аттары эсимде жок. Уюштуруп бердик 1 айда 1000 сомго деп. Ошол мүмкүнчүлүгү болгондор барып атат. Бул дагы мындай элге керектүү нерсе экен да. Рахмат. Бул жерде дагы бир Айчүрөк айым суроо болуп атат. Ийгиликтүү аймак долбоор тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлдү? Имарат 0дон баштап спорт зал болгонго чейин канча чыгым кетти деген суроо болуп атат. Ошого жооп берип койсоңуз. Ошо жогоруда эле айтып атам, ошо ийгиликтүү аймак долбоору аркылуу биз алардын тарифтерин бекиттик, аларга штаб печаттарды даярдадык, официалдуу кандайдыр мындай официалдуу ишкана сыяктуу болду ал жерчи азыркы учурда. Анан кийин 0дон баштап дегенге бул көбүнчө биздин айыл тургундары өздөрү утурукусун жасагандыгы үчүн ошол жөнүндө толук так маалыматты билбейт экенм, канча сом экенинчи. Канча сумма кеткенин. Рахмат. Бул жерде эми бул баягы Чампоголо Гүлназ деген бүгүнкү катышуучунун суроосу болгон. Рахмат аныңызга. Чатта суроолор ушу менен түгөндү. Урматтуу катышуучулар, Айчүрөк айымга бере турган суроолоруңуз болсо. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү күндө бизде эки тажрыйба менен тааныштык.
тааныштырдык. Бул баягы бирдиктүү терезе боюнча ЖОШ айыл өкмөтүнүн башчысы Тилабаев Жылдызбек Абытович тааныштырды. Жана экинчи бул жанагы спортту өнүктүрүү, массалык спортту өнүктүрүү жана иримдерди уюштуруу боюнча Уланбек кызы Айчүрөк Талды булак айыл өкмөтүнүн адиси болду. Ошондой эле ушул адамдарга боло турган суроолоруңуз же бизге болгон суроолоруңуздар болсо берсеңиздер, биз жооп бергенге даярбыз. Урматтуу катышуучулар, мындан сырткары азыр мен сиздерге шилтеме жибердим. Бул ЖОПМК тажрыйбалар порталында бүгүнкү иш-чара тууралуу анонс жайгаштырылган. Ошол эле жерде эң төмөн жагында программа менен кошо сиздерге бүгүн тартууланган презентациялар жайгаштырылган. PDF форматта жүктөп алсаңыздар болот. Рахмат чоң. Мен суроом бар эле. Уруксат этсеңиздер, мен аты-жөнүм Чолпонкулова Гүлназ Жаналина, Көмүр шаардык кеңешинин депутаты. Мен ушул ЭМСНын группасында көптөн бери жүрсөм дагы шартка байланыштуу бүгүн сабакка катышып атам. Менден суроо ийгиликтүү аймак, успешный аймак деп көп көрүп жүрөм, бирок биз айылдардан, айыл башкармалыктарда азыр деле катышса болобу, же анын өзүнүн мөөнөттөрү барбы? Бакыт мырза, сиз ушул жердесизби? Мен ушул жердемин, бирок угулбай жатпаймынбы? Бакыт мырза, мен сиздин телефон номериңизди сактап алдым. Өзүңүзгө чалайынбы жакшы угулбаса? Же болбосо Бакыт, эгер уруксат болсо чатка деле же кандай кылсак? Жакшы угулбай жатат. Телефонго чалса болот, мен түшүндүрүп берейин эжекеге. Азыр угулуп атат сиздин үнүңүз. Угулуп атабы? Ооба, Бакыт мырза угулуп атат сиздин үнүңүз. Сиз кайсыл айылдык аймактан дедиңиз, эжеке? Ташкөмүр шаар. Ташкөмүр шаары, эң сонун. Сурооңуз абдан туура жана кызыктуу. Сурооңузга терең ыраазычылык билдирем. Анан кийин долбоордун атынан айтайын деп атам. Биздин долбоор 4 жылдык долбоор. Азыркы күндө биз 1-чи жылдын этегине келдик. Дагы 3 жыл бою кызматташабыз. Андан кийин биз негизинен долбоордун түзүмү боюнча, пландар боюнча 4 жылда 50 муниципалитетти өзүбүзгө түздөн-түз өнөктөш, кызматташ муниципалитет деп өзүбүзгө камтып алышыбыз керек болчу. Бирок ошол эле убакта биз баардык 450 айылдык аймактар менен жана шаарлар менен иштешкенге даярбыз. Мына өзүңүз бүгүн көрүп тургандай, катышып тургандай, долбоордун түздөн-түз өнөктөшү Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын ушу иш-чараларынын алкагында окутуу иш-чаралар болот, тажрыйба алмашуу иш-чаралар болот. Сиздерге окшогон азыркы күндө пилот катары кирбей калган, долбоорго пилот катары кирбей калган, бирок биз менен иштешкенге даяр болгон, ошо иштешкенге саясий эрк жана каалоону өзүндө кармаган муниципалитеттер биз менен иштешсе болот. Анан кийин ушул өзүңүздөрдүн кайсыл багыттар, кайсыл темалар боюнча, кайсыл окутуулар боюнча эгерде сиздер консультация, кеп кеңеш, тренингке катышыңыздар керек болсо, ушу Борбор Азиянын ушу жергиликтүү башкаруу академиясынын адистерине, Даниярга, Нургүлгө, Айнурага кат жүзүндө расмий түрдө кайрылып туруп, ушул иш-чараларга катышсаңыздар болот. Биз иштешкенге ачыкпыз жана даярбыз. Рахмат. Ошондо азыр биз сиздерге WhatsApp аркылуу байланышып, өзүбүздүн сунуштарыбызды билдирсек азыр деле болот экен, кеч эмес экен да. 2025-жылга чейин деп Google'дан окудум да издеп азыр. Ооба, 4 жылдык долбоор 2025-жылга чейин. Анан сиз кайсыл ушу Ташкөмүр шаарынын
кайсыл элдин катмарын сиз биякта коргоп жатасыз? Сиз ошо мэриядансызбы, же шаардык кеңештин депутатысызбы, же жергиликтүү калктын өкүлүсүзбү, лидерисизби? Мен шаардык кеңештин депутатымын. Шаардык кеңештин депутаты. Эң сонун өкүлчүлүктүү бийлик бутагынын өкүлү турбайсызбы сиз? Андан дагы мен мектеп бала бакчада жетекчи да болуп иштейм. Айыл дагы өзүм төрөлгөн айылдын активдүү жараны катары аракет кылып жүрөм акыркы жылдары. Мен биздин айылда Теңдик айыл бар, Таш көмүр шаарына караштуу Теңдик айылында көбүнчө дыйканчылык менен иш алып барышат адамдар. Мага ар бир биз өзүбүз YouTube'дан да чыкканбыз, бир туугандар өзүбүздүн үлүш жерибизди айылга парк куруу үчүн 1 жылга берип, ошол жерге жүгөрү эгип, айылдагы башка жака турмушка чыгып кеткен кыздардын баарын 87-жылкы кыздар топтолушуп, жүгөрүнү эгип, ошонун башталышы болсун деп эстафета башталган да. Кийинки жылын 81-жылкы туулган кыздар өз үлүш жерлерин беребиз деп турушат. Ошону жайылтсак эң жакшы болот деп ойлойм да, себеби айылда Сиздин сунушуңуз менен эжеке, ушу биздин өнөктөшүбүз долбоордун субгрантер деп коет. Жумуш аткаруучусу ушу Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын иш чаралары дагы бир, мындайча айткандай, өнөктөшү бар академиянын. Бул аялдар депутаттарынын клубу деген нерсе бар. Ошол академиянын өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар, сиздин сунуштарыңыздар менен ошол аялдар депутаттарынын клубуна кайрылсаңыздар болот. Мен ойлойм, аякта дагы сиздерге окшогон аттуу, баштуу, кадырлуу, барктуу депутат айымдардын чоң тобу бар. Жана ошол клубтун ишин жөнгө салган ушу академия. Сиз ошо академиянын отурумдарына чай сүйлөшүү деген отурумдары бар. Анан Бишкекте, Ошто чакырып турушат, уюштуруп турушат. Ошолорго сиздер онлайн же офлайн түрүндө катышып туруп баарлашсаңыздар болот. Сунуштарыңар менен ошол жака чыксаңыздар болот. Менин телефонумду жазып алдыңыз чаттан. Эгер дагы суроолор болсо мага WhatsApp боюнча чыксаңыз болот. Же мага звонок этсеңиз, мен ошол сизге WhatsAppка өзүмдүн электрондук дарегимди жазып берем. Сиз ошол каттар менен мага да кайрылсаңыздар болот. Анан чогуу ойлонуп туруп, кандай багыт боюнча сиздерге жардам бере алабыз, ошону чогуу кеңешип чечишелик. Рахмат сурооңузга. Рахмат, сизге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Аябай эң сонун элге жардам көрсөтүп атыпсыздар. Эгер уруксат берсеңиздер, Гүлназ айым, кечиресиз, депутат экенсиз. Сиз Telegram топто барсызбы, жоксузбу? Ошол азыр Бакыт кесиптешим айтып кеткен аял депутаттардын клубунда. Жок, мен анда жокмун. Мен азыр уктум аны. Каттоодон өттүңүзбү чатка? Ооба, Чолпонкулова Гүлназ деп. Telegram бар болсо, ошону жазып койсоңуз жакшы болот эле. Биз ошол клубтун ментору Салия менен байланышып, ошол топко сизди кошуп коебуз. Анан Нургүл, чоң рахмат, эң сонун сунуш. Рахмат, Бакыт. Катышуучулардын арасында депутат айымдар болсо, сиздер да өз номериңиздерди калтырсаңыздар болот. Ошол топко кошулуп, клубтун алкагында ошол академия менен биргеликте өткөрүлүп жаткан иш чараларга катышканга сиздерге ар дайым мүмкүнчүлүк болот. Алло. Отабыз сиз. Бере бериңиз. Мен Ат Баш районунда Кара Суу айыл өкмөтүнүн айыл кеңешинин депутаты Алыкеева Гүлай. Биздин ушул айылыбызда спортко байланыштуу бир менчик жерди эмеге алганбыз. Сатып алганбыз да, мындай жаштардын инициативасы менен. Ошол жерге спорт комплекс туралы деп, ошонун документин бүтүрө албай атабыз. Ал менчик жерде болгондуктан бизге эч кандай документ бүтпөй атат. Айыл өкмөттөн болсо ал менчик жерге салынып атканга байланыштуу бизден бир сом дагы караганга болбойт экен. Ошонун документин кандай бүтүрсөк болот? Аны биз менчик жерден алганбыз да, ошол жерде сатып алганбыз. Уже куруп, үстүн жапкан калышкан балдар. Өздөрүнүн инициативасы менен көтөрүп чыгышканда, муну ушундай спорт комплекс кылабыз деп. Ошого кандай жардам кылсаңыздар болот? Мен суроом ошол болчу.
Бул Ат башы районунун кайсы айыл өкмөтү болуп калат? Кара Суу айыл өкмөтүнөн. Гүлай эже, эгер мүмкүн болсо биз сизге мындай жооп бере элек. Азыр биздин арабызда атайын юрист жок, бирок академиянын юристи бар. Сурооңузду ошол юристке жолдойбуз дагы, анан жооп алгандан кийин биз менен байланышабыз. Сиз каттоодон өткөнсүз да, э? Өтүп койдум, чатка жазып койдум. Ошол электрондук почтаңызда калтырдыңызбы? Электрондук поштаны калтырган жокмун, азыр жазып коеюн. WhatsApp номер болсо ошону дагы кошуп коюңуз. Биз сиздин жообуңузду порталга жайгаштырып, анан болот эле. ошо бирге сизге дагы ушул жоопту беребиз. Макулбу? Макул, рахмат. Кете албайбыз. Бул суроонун үстүнөн иштеш керек түшүнөт. Элмира апа, сенде турбайбы? Болобу? Ачып койсоң. Анан да урматтуу катышуучулар, сиздерге айтайын дегеним, бүгүнкү иш-чаранын видео жазуусу порталдын YouTube каналына жайгаштырылат. Анан кийин шилтемени мен буга чейин жиберген шилтемеге жайгаштырып коебуз. Сайт баракка, порталдын барагына. Ошол жактан анан жана топко дагы жиберип коебуз. Ошондой эле порталдын YouTube каналында буга чейинки болуп өткөн иш-чаралардын видео жазуулары бар. Ошолордун темалары көрсөтүлгөн. Эгер кызык болсо, сиздер ошол жактан кирип, көрүп таанышсаңыздар болот. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү биздин иш-чарабыз абдан кызыктуу өттү. Биринчиден ошо биздин презентаторлорго убактыларын бөлүп, ошого катышып, активдүү ийгиликтүү тажрыйбалары менен кандай кыйынчылыктар болгон, кандай жетишкендиктер болгон, ошо жөнүндө бөлүшүп бергендерине ыраазычылык билдиребиз. Анан ошондой эле ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун жеринде иштеген координаторлору бул Нарын областында Төлөмүшев Тынчтык, Ысык Көл областында Досалиев Руслан, Ош областында Ташкулов Куштарбек жана Жалал Абад областындагы Мадумаров Нурболот кесиптештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушу биз бүгүн презентация кылып аткан мыкты тажрыйбаларга ошол кишилердин салымы чоң. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөр аймак 2 долбоорунун адистерине мына бүгүн Айткулов Бакыт мырза да катышып активдүү суроолорго жооп берди. Баарыңыздар ушул убакыт бөлүп биздин тажрыйба иш-чараларыбызга катышып атканыңыздарга баарыңыздарга тең ыраазычылык билдирем. Кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдобуз. Ошондуктан мындан ары да суроолоруңуздар болсо, кайрылып чатта жазып, активдүү катыша берсеңиздер, биз жалпылап Кыргызстандын өнүгүшүнө жана жергиликтүү калча башкаруунун өнүгүшүнө салым кошо берүүгө дайым даярбыз. Кызбек ака, рахмат сизге. Рахмат, силерге ийгилик. Саламатсызбы, Данияр мырза? Жана бүгүнкү семинардын катышуучулары. Алло. Эми болдум. Саламатсызбы, Данияр мырза? Саламатсызбы, Данияр мырза? Мен Баткен областынын Кадамжай шаардык мэриясынан. Алло. Угуп атабы? Айта бериңиз, угуп атат. Баткен областынын Кадамжай шаардык мэриясынан инвестиция тартуу боюнча адисимин. Мыкты аймак 2 долбооруна бизди дагы кошуп, сиздер менен бирге кызматташта иштешүүнү сунуштайт элем. Эгер мүмкүн болсо, мыкты аймак 2ге биз да кошулсак болобу? Сурооңузга мен жооп берип коеюн. Мен угулуп атамбы? Угуп атат. Сурооңузга чоң рахмат. Биз негизинен ушул ийгиликтүү аймак, USAID'дин ийгиликтүү аймак 2 долбоору азыркы күндө 4 дубан менен иштешип жатабыз. Бул Жалал Абад, Ысык Көл, Ош, анан Нарын облустары. Баткен жана Талас облустары менен Чүй облустары менен иштеше элекпиз да. Биздин долбоорубуз эмне үчүн ушул 4 дубан менен гана түздөн түз иштешип жатат? Анткени USAID'дин ийгиликтүү аймак 2 долбоору буга чейинки 17 жылдан баштап 21 жылга чейин
ишке ашырылган USAID'дин ийгиликтүү аймак долбоорунун уландысы же экинчи бөлүгү десек болот. Анан ошо биринчи долбоордун алкагында биз ушу 4 дубандын башка райондору менен иштешкенбиз. Азыркы күндө экинчи долбоорубуздун бөлүгүндө биз ошол эле дубандардан бирок башка коңшу райондор менен түздөн түз өнөктөшүп иштешип жатабыз. Эми мен жогоруда айткандай, ушу биздин долбоордун алкагында онлайн түрүндө же офлайн түрүндө тажрыйба алмашуу, окутуу, семинар, тренинг, ушул иш-чараларга Баткен болобу, Талас болобу, Чүй болобу, баардык ушу республиканын ушу булуң бурчтарында жайгашкан муниципалитеттердин өкүлдөрү биз менен иштешсе болот. Мындайча айтканда, түздөн түз эмес, кыйыр жол менен да. А эгерде Кудай буйруп ушул долбоорубуз этегинде жакшы натыйжаларга эгерде жетсек, балким уландысы болуп 3-чү бөлүгү ачылып калабы деп. Мисалы, бул долбоордун башында ишке кирерде биз дагы сунуш бергенбиз кызматкерлер. Ушу Баткен облусу менен Талас облусу калып атат, четке калып. Ушу эки облус менен эч ким иштешкиси келбейт, донорлор. Эми Чүй облусу Кудайга шүгүр тарынбастыр борбордо жайгашкандыктан Чүйдө көп маселелер, көп көйгөйлөр чечилип жүрөт да. Талас облусунда, анан Баткен облусунда чечилбеген маселелер көп. Маалыматтарга, окутууларга, кандайдыр бир иш-чараларга ушу Баткендин, анан Таластын элдери катышпай калып атат депчи. Анан ошондуктан бизге донорлор айтты, баардык ушу республиканын Талас, Баткен облустарына окшогон муниципалитеттер менен силерге жумуш аткарып берип аткан, долбоорго жардам көрсөтүп жаткан биздин партнерубуз, өнөктөшүбүз Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын жардамы менен силер ушул Баткен, Чүй, Талас облустарындагы муниципалитеттер менен иштешкиле деп ошондой тапшырма болуп атат да, эжеке. Азыркы күндө абал ушундай. Жоңузга рахмат чоң. Бирок мен кыйыр түрүндө эмес, түздөн түз иштешкени сунуштайт элем да. Анткени мен буга чейин Жалал Абад облусунда иштеп келгем. Сиздер менен дагы бирге иштешкенмен, ошон үчүн кичине билгендигим үчүн ушу Кадамжай шаардык мэриясында кошулуңуздар деген сунушту айтат элем. Кандай дейсиз? Бул сунушту мындайча айтканда, кыргызча айткандай, кур сөз болуп атат да, эжеке, азыркы сиз айтып аткан сөзүңүз. Эгерде сиз мындайча айтканда серьезный сунуш айткыңыз келсе, сиз долбоорго кат жүзүндө кайрылыңыздар. Анткени сөз айтылат, эртең унутулат. Эгерде кагазга кайрылып туруп, расмий түрдө кайрылсаңыздар, биз сиздин каттарыңызды биздин каржылаган уюмдун USAID'дин өкүлдөрүнө, мындайча айтканда, көрсөтүү жолу менен сиздердин каттын негизинде алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз мүмкүн, биздин жетекчилик. Балким сиз пилоттук дубандарга кирбесеңиз деле, өзгөчө бир, өзүнчө кандайдыр бир чакан долбоордун алкагында сиздер менен дагы иштешкенге мүмкүнчүлүк болуп калышы мүмкүн деп, мен сизге кайрадан жоопту сунуш түрүндө берип атам. Сиз кур сөз менен эле сүйлөбөй, кат жүзүндө жазыңыз. Ошондо туура болот да, натыйжалуураак болот. Анан кат жүзүндө жазсаңыз, бизде ошол сиздин каттын негизинде донорлор менен сүйлөшүп туруп, анан сизге жооп беребиз кат түрүндө. Ошондо туура болот. Рахмат. Бакыт, мен Кызыл Суу айылдык кеңешинен Гүлсүн эжең бир сунушту айтып пикирлешейин деп атам. Биринчиден силердин тренингке биринчи жолу катышып атам. Өзүмө көп нерсени кабыл алдым. Анан ушул айтканда кыздар айтты, теңме тең принцибинде жакшы тажрыйбаларды бөлүшөт баардык айыл өкмөттөрү депчи. Бизде Швейцария өкмөтү каржылаган жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү жакшыртуу долбоорунун алкагында муниципалитеттер аралык кызматташтык бар. Эгерде кызык болсо, биз бөлүшкөнгө даярбыз. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы кыйыр түрүндө катышсаңар дегенде, мен мисалы пенсиядагы жашым улгайып калган адаммын. Анан
мен көп нерседен артта калам, ар кандай себептер менен. Мына бүгүнкү семинарга абдан жакшы катышып көп нерсени алдым. Ушу силердин семинарларга мындан ары катышып турууга телефонуңарды жазып алдым, онлайнда, офлайнда мага кызык. Чоң рахмат. Бакыт, Маалыматыңызга чоң рахмат. Сиз айткан долбоордун кызматкерлери биздин кесиптештер, биз аларды жакшы тааныйбыз. Ооба, мен да ушинтип ойлодум эле. Чогуу алардын ошол долбоорду дагы, биздин долбоорду дагы жергиликтүү ошо Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жарандары түзгөн бир бейөкмөт уюм аткарат. Бул Өнүктүрүү саясат институту. Ал долбоордун кызматкерлери биздин жакшы кесиптештерибиз. Анан кийин ошондуктан ал маалыматыңызга бөлүшкөнүңүзгө даярдык экениңизде чоң рахмат сизге. Анан кийин ушул Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын жанакы окутуулар, семинарлары тууралуу маалыматтарга кабардар болуп туруңуз, анан катышып туруңуз. Чоң рахмат сизге эжеке. Жарайт, рахмат силерге. Саламатсыздар. Рахмат, Бакыт мырза. Саламатчылык. Бактай. Саламатсыздарбы. Мен Жалал Абад областынын Тоғыстыр районунун Атайыр өкмөтүнөн милдет боюнча башкы адис. Сизге суроо берейин дегенде мен кечиресиздер кечирээк кирип калдым да башында түшүнбөй калдым. Сиздер кайсы долбоорлорду каржылайсыздар? Кайсы долбоорлорду? Почтаңыздарды кетирип койсоңуздар, адресиңиздерди. Биз да ошо долбоор жазганга ошо мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм да. Данияр, жооп берип койсуңбу? Бул суроо токтой иретинде. 9 суроодон берилди. Бул суроону кимге берип атат? Ошо токтоп алчы. Анаркүл айым, кечиресиз, сиздин суроо. Долбоордун кишисине сунуп аткам да. Ушуну. Анаркүл эжеке, азыркы ушул иш чарада катышып жаткан кызматкерлер баардыгы долбоордун кызматкерлери. Мен дагы долбоордун координаторумун. Данияр, Айнура, бул кишилер долбоор менен иштешкен биздин өнөктөш уюмдун Борбор Азиянын башкаруу академиясынын кызматкерлери. Нургүл отурат. Анан кийин сиздин сурооңузга мен жооп берип коеюн анда. Толук кандуу жооп бергенге аракет кылайын. Сиз сурап жатпайсызбы? Кайсыл долбоорлорду каржылап жатасыңар депчи? Анан кийин сиздин сурооңузга түз эле жооп берейин. Түздөн түз кандайдыр бир жергиликтүү деңгээлде жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталган долбоорлорду биздин өнөктөш болгон муниципалитеттерде ушул эл тараптан көтөрүлгөн, көйгөйлүү, артыкчылыктуу деп таанылган ошол маселелер боюнча долбоорлорго иштешкенге биз даярбыз. Бирок түздөн түз бизде грант берүү деген каржылоо нерсе жок да. Ошол бир четинен алсыз жагы бар долбоордун, бир четинен күчтүү жагы бар. Анткени биз түздөн түз ошо кандайдыр бир курулуштарга, курулмаларга түздөн түз акча каражаттарын бербейбиз. Биз акча каражаттардан бир топ баалуу, маанилүү нерсени беребиз. Бул билим, окутуу материалдар, юридикалык, техникалык жардам деп коет, юридикалык кеп кеңештерди, консультацияларды, айрым учурларда биз менен өнөктөш болгон муниципалитеттерге биз кууш темалар боюнча серепчилерди жалдап туруп долбоор ошол окутууларды окутуп беребиз. Кимдерге окутуп беребиз? Ошо тренингтерди, семинарларды жана окууларды. Биз ошо биз менен өнөктөш болгон айыл өкмөт аппаратынын кызматкерлерине, жумушчу топтун мүчөлөрүнө жана биз менен өнөктөш болгон өкүлчүлүктүү бийлик бутагынын өкүлдөрү, жергиликтүү кеңештин депутаттарына. Угулбай калды. Угулбай калдыбы? Жана угулуп атат. Угулуп атат. Жакшы угулуп жатат. Жана жергиликтүү деңгээлде биз менен өнөктөш болгон муниципалитеттердин, калың элдин активдүү өкүлдөрүнө, лидерлер болот, же жергиликтүү деңгээлде
бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрүнө окутууларды уюштурабыз. Кайсыл темалар боюнча, кайсыл кууш темалар боюнча окутуулар жүрүп жатат. Ошо долбоор тараптан дагы жана жергиликтүү Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы дагы өтө эле көйгөйлүү тема. Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу же жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү уюштурууну башкаруу же тарифтерди эсептөө, ошо кызматтардын тарифтерин экономикалык жактан негизделген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык келген ыкмалар менен тарифтерди эсептөө боюнча жана жергиликтүү деңгээлде ошо калың элди коомдук бюджеттик коомдук угууларга кандай өткөрүш керек, коомдук угууларды элди кантип чакырыш керек, ошонун тартиптерине ушул сыяктуу темалар боюнча көптөгөн темалар боюнча окутууларды жүргүзөбүз. Жана ошол окутуулар аркылуу биз менен өнөктөш болгон тараптарга илимди бергенге аракет кылабыз. Бизде түздөн-түз грантыбыз жок. Ошол эле убакта Борбор Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясынын ушул карамагында болгон аялдар депутаттар клубу деген нерсе бар. Жана ушул сыяктуу эл менен иштешкен ушундай уюмдарыбыз бар, ошолор менен биз иштейбиз. Рахмат. Бакыт мырза, рахмат. Сиздин абдан терең эч нерсе угулбай калды эми. Анда мага телефон чалыңыз. Телефон чалсаңыз мен түшүндүрүп берем. Гүлсүн. Урматтуу катышуучулар, Бакыт Айткулов мырзабыз жакшы терең маалымат берди. Бүгүнкү күндө чатка жазып койсоңуздар. Жок, хорошо, жазып коебуз. Чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, бүгүнкү күндө эми бүгүн биздин иш-чарабыз абдан сиздерге кызыктуу өттү деп үмүттөбүз. Бүгүнкү күндө тең-тең долбоордун негизги максаты жеринде болуп аткан мыкты тажрыйбалар менен тааныштыруу. Анткени 452 айыл өкмөт 32 шаар болсо, анын баарын 24 жергиликтүү милдет баарыныкы окшош, бирок чечүү жолдору кандай болуп атат? Ушу ийгиликтүү тажрыйбалар менен шарт түзүп, сиздерге ушундай бөлүшкөнгө дайым даярбыз. Өзүңүздөрдүн болгон сунуштарыңыз, окутуулар боюнча кайсы темада билим алгыңыздар келет, ошо боюнча дагы чатка жазып, же болбосо ошол жерде телефондорго кайрылсаңыздар, мындан бери сиздер менен иштеп, тыкыз иш алып барганга биз дайым даярбыз. Баарыңыздар бүгүнкү күндө убактыңыздарды бөлүп, ушу бизге активдүү катышып берген адамдарга да ыраазычылык билдирем. Рахмат. Жакшы алыңыздар, рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат чоң, аябай жакшы маалыматтарды алдык. Бул конференция бизге аябай жакты, онлайн конференция. Эгерде дагы ушундай конференциялар болсо, сөз маалымат бериңиздер. Өзүбүзгө керектүү болгон, кызыктуу болгон суроолор менен кайрылып, сиздерден кеңеш алсак жакшы экен. Сиздерге да катышып бергениңиздерге биз ошондуктан эң башында сизден суранабыз, чатка каттоодон өтүп коюңуздар депчи. Кийин да ушундай онлайн иш-чаралар же болбосо офлайн тажрыйба алмашуу болсо деле сиздердин активдүүлүгүңүздөргө карата биз сиздерди чакырып ошол иш-чарага катыштырууга аракет кылабыз. Ошондуктан сиздерден сураныш кийинки иш-чараларга катышканда дароо чатка өтүп каттоодон өтүңүздөр. Рахмат. Рахмат, жакшы калыңыздар. Макул, рахмат, сиздерге дагы жакшы бизге эме бердиңиздер. Тажрыйбаңызды айттыңыздар. Рахмат барыңыздарга.